بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Бүткүл аламдардын Роббусу, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханала тааала чексиз мактоолор. Андан соң сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын мырзасы, пайгамбарлардын имамы, Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Караңыздар, биз эң акыркы сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң сүйүктүү аялы болгон Айша энебизге болгон доомат жөнүндө сөз кылганбыз. Негизи эле Бани Мусталик казаты жөнүндө сөз болгон. Ошол Бани Мусталик казатынан кайтып келатып, ошо Айша энебизге болгон доомат жөнүндө айтып өттүк эле. Демек, бүгүн ошол жерден улап кетебиз. Бир канча тыныгуудан кийин кайра сабагыбызды баштайбыз иншалла. Кайра мурдагы адатта, мурдагы тартипте сабактарыбыз уланат иншалла. Эми Бани Мусталик казаты. Бани Мусталик казаты өткөндө айтып өткөндөй Айша энебизге болгон доомат менен аяктады. Ошондой эле ошол фитнаны уюштуруунун эң негизинде сабынын башында турган Абдуллах ибн Убай ибн Салулдун даражасынын түшүүсү менен аяктагандыгы жөнүндө сөзүбүздүн аягында өткөнкү сабагыбызда айтып өткөнбүз. Караңыздар, бир туугандар, бир убактарда ошол Абдуллах ибн Убай ибн Салул ушундай деп айтты эле, жанагы сахабаларга: мен эртең Мединеге барсам, азиздер дейт. Азиз дегендер мындай шарапаттуу, ушундай улуулар, улуу урматтуулар, ушундай кор болгон адамдарды кууп чыгат деди эле. Бирок Аллах субханала тааламдын тагдыры болуп, ал ошол Меккеден, ошол Мусталиктен кайтып келип Мединеге кирер учурунда өзүнүн уулу жанагы жерде азиздер уруксат бермейинче сен бул жерге кирбейсиң деп, эмне ошол өзүнүн атасыны кылыч менен тосуп алгандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Ошентип жанагы Абдуллах ибн Убайдын даражасы ушунчалык деңгээлде түшүп, анын менен эч ким эсептешпей, жада калса жаш балдар да аны шылыңдап калгандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Андан кийин Бани Мусталиктен кийин бир канча казаттар болгон, кичинекей казаттар болгон, албетте чоң казат эмес. Эми бардыгына токтолбойбуз, ошолордун кээ бирисине токтолобуз. Ошол тарыхта орду болгон кичине бизге мындайча айтканда ичинде шарият өкүмдөрү бар, же болбосо бизге пайдасы бар кээ бир казаттарына токтолуп өтөбүз. Ошол казаттардын бирөөсү Шаввал айында Урайна уурусуна жиберилген сария болду. Урайна уурусу ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Мединеде турган учурда Укал жана Урайна деген уурудан бир канча адам исламды кабыл алгандыгы айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында жүрүп, жанагылар каттуу дартка чалдыгат, ооруга чалдыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды ошол зекеттин төлөрү болот, ошол зекеттин төлөрүнү айдап жүргөн чабандын колуна тапшырып, ошолорду алып барып, ошол Урайнадан келген адамдарды алып барып, ошол төнүн сүтүн жана зарасын берип, ошолорду дарылаган дейт. Ошентип жанагылар төнүн сүтүн жана зарасын ичип олтуруп, анан эмне кылат? Жанагы жерде сакайып, Аллах таалам ошону себеп кылып шифа берет. Шифа берип, жанагылар жакшы болгондон кийин тузун жеп, туз баштыгына түкүргөн адам сыяктуу жанагы адам эмне кылат? Жанагылар ошол төнү карап жүргөн кароолчуну өлтүрүп туруп, жанагы төлөрдү айдап качып кетишет. Албетте бул жерде бир шарий өкүм бар. Кыскача токтолуп өтөбүз төнүн сейдиги жөнүндө. Төнүн сейдиги жумхур уламалардын пикиринде тухур болуп эсептелет. Чүнкү нажас эмес. Ал эми ошолордон бөлүнүп чыгып, нажастыгын айткан алымдардын бири Абу Ханифа рахимахуллах. Бизде бул нерсе кенен тараган эмес, төнүн сейдиги. Эмне себептен? Себеби бизде көпчүлүк Ханафи мазхабына карманып, Ханафи мазхабында болгондуктан төнүн сейдигини нажас деп билет дагы. Ошол нажастыгында этикад кылып, нажас ичсе болбойт деп ичишпейт. Бирок жумхур уламалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол уруксат берген. Ошолордун катарында Абу Ханифа рахимахуллахтын эки шакирти тең Мухаммад жана Юсуф экөө тең бул тухур деп айткан, таза деп айткан. Ошолордун сөзүнүн негизинде тухур жана араб өлкөлөрүндө жана башка өлкөлөрдө ошол төнүн сейдигини ичип, жана төнүн сүтүн ичип кадимгидей дарыланышат бүгүнкү күнгө чейин. Жана өз көзүбүз менен күбө болдук, төнүн сейдигин жана ушул сүтүн ичип жакшы болуп, рак оорусунан жана башка ушул сыяктуу оорулардан жакшы болуп кеткендигини. Айтайын деген нерсе, кээ бир адамдардын кылган жоруктары, кээ бир адамдардын сүйлөгөн сөздөрү зээнди кейитет. Эмне себептен айтып атабыз?
ушундай арабтар төнүн сейдигин ичип жүрө берип акылдары да кетип калган деп интернетте бир кыргызча сүйлөгөн адам ушундай видео таратыптыр. Жок, бир туугандар, мындай фикый маселелерде жүрөктү кең кылгыла. Арабтар бул нажас болсо дагы ичебиз деп аны ичкен жок. Тухур деп этикад кылышат. Ошон үчүн ичип атышат. Ошол нерсени жакшылап түшүнөлү. Сиз ичпесеңиз, нажас деп ичпей атат, сизди ич деп эч ким мажбурлаган жок. Ичпесеңиз ичпеңиз, бирок башка алымдардын пикирин урматтаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нажас нерсени сахабаларга ичиреби? Өзүңүздөр бир ойлоп көрүңүздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына нажас нерсени ичирбейт. Жана ошол эле учурда бул нерседе шифа бар. Шифа бар болгондугу үчүн урайна эли жанагы пес оорусу болот. Бул оору бүгүнкү күнгө чейин дарысы чыга элек. Ошол оорудан сакайып кетишкен. Анан эмне бүгүнкү күндө дагы өзүбүз реалдуу жашоодо көрүп турабыз, канчалаган айкыз ооруларга ушул нерсе шифа болуп атат. Төнүн сейдиги жана эмне сүтү. Ошондуктан бир туугандар, фикый маселелерде эч качан аша чаппайлы. Бирөөлөрдүн урматыны ордуна коёйлу. Алымдар туура бир маселеде ар түрдүү сөз айтышы мүмкүн. Сиз бир алымды ээрчигениңиз башка алымга зулум кылууга себеп болбосун эч качан. Ошол нерсени билиңиздер, бир туугандар. Мусулман адам ынсаптуу болуш керек. Сиздин бир алымды ээрчүүңүз Абу Ханифа рахимахуллахты же Мухаммад же Абу Юсуфты же болбосо Имам Шафии же болбосо башка бир алымды сөзүн ээрчүүңүз эч качан башка бир алым ошолго каршы сөз айткан болсо анга зулум кылып, анын хакысын дебелегенге түрткү болбош керек бир туугандар. Ошону жакшылап билели. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы урайналыктар төнү айдап качып кеткенден кийин анын артынан эмне кылат? Дуа кылат. О Аллахым, буларды жолуну тар кылганда, буларды адаштырып жибергин деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курс аль-Фихри деген сахабаны артынан 20 атчанды кошуп туруп артынан жөнөтөт. Жанагылар барып ошол урайналыктарды таап келет. Урайналыктарды таап келип, аларды эмне кылат? Аларды колун, бутун кайчылаш кыркат дагы, көздөрүн чукуп, ошол жерде жанагы таштуу жерге, ошондой чөлгө таштап коет. Бир туугандар, ушундай мындай оор жаза пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылганбы деп айтышыңар мүмкүн. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыгарган өкүмү эмес, бул Аллах тааламдын өкүмү бир туугандар. Бул шарият. Жердин үстүндө бузукулук тараткан, жердин үстүндө каракчылык кылган, жердин үстүндө ушундай жаман иштерди кылган адамдын шариаттагы жазасы ушул бир туугандар. Оң буту сол колу менен, же болбосо оң колу сол буту менен кайчылаш кыркылат дагы, ал же асылып коюлат дарга бийик жерге, же болбосо ушундай эмне көзү оюлуп бир жерге ташталып калат. Мына урайналыктарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол жазага тартты. Эмне себептен? Себеби булар татыктуу эле ошол нерсеге. Каракчылык кылдыбы? Ошол эле учурда өлтүрүп койду. Жанагы адамды, ошол төө багып жүргөн адамды өлтүрүп койду. Ошол себептен булардын кылган ишин каракчылык деп бааладагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга каракчылардын өкүмүн чыгарды. Ошондуктан бир туугандар, билиңиздер, бүгүнкү күндөгү каракчылар, бүгүнкү күндөгү мусулмандардын малыны адалдаштырып аткан, арам жол менен жеп аткан каракчылар жок эмес бир туугандар. Булардын жазасы эгер шарият орноп калса, куттум ошондой бир туугандар. Ошондуктан бир туугандар, булар бул дүйнөдөгү жазадан кутулуп калса, ойлобосун Аллах таалам алдынан жазадан кутулуп калдык деп. Жок, Аллах таалам алдында бул дүйнөдө эгерде ал жазага жетпеген болсо, Аллах таалам алдында андан да чоң жаза күтүп турат. Ошондуктан бирөөнүн малын жештик, кутат турук деп коюп, жолдо каракчылык кылып, бирөөнүн малын алыштык, жолоочуларга ушундай каракчылык кылуу, бул шариятыбызда ушундай арам болгон нерсе. Жана буну кылган адамдын жазасы ошол жогоруда айтып өткөндөй, эмне оң буту сол колу менен же сол колу оң буту менен кыркылып, ошондой жерге ташталып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул өкүмдү жашоосунда практика жүзүндө дагы көрсөттү. Бул Курандагы бир аят эле болуп калган жок, өкүм болуп. Жок, балким шариятыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн амал жүзүндө дагы көрсөттү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижранын 6-жылында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул тарыхында бир чоң окуя болду. Ал кандай окуя десе, Худайбия окуясы. Худайбия келишими деп тарыхта калган. Худайбия келишими деп. Бул ушул тарыхтын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге көчүп келгенден 6-жылы болгон. Худайбия келишими кандайча башталган, кандай болгон, аны азыр кененирээк токтолобуз. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб жарым аралында коомдук саясий абалын акырындык менен мусулмандардын пайдасына чечип, исламдык жеңиштин алгачкы бүчүрлөрү көрүнгөндө, мусулмандарды 6 жылдан бери түштөрүнө гана көрүп жаткан Каабага зыярат кылып, ошол жерде таваф кылып, анан умра кылуу, башарат деп коет араб тилинде, сүйүнчүсүн берди. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн түшүндө ошол Каабаны таваф кылып, умра кылып жүргөндүгүнү айтты эле, сахабалар ушунчалык сүйүндү. Демек, сахабалар ошол түш
айтуусу менен эле эмнеге сапарга аттанып жиберишти. Сапарга аттанып пайгамбар саллаллаху алейхи бүт ошол ислам дини жетип барган жерлерге бардыгына жар салды умра кылууга. Анан бедуиндер жооп берген жок, бирок пайгамбар саллаллаху алдынан бардыгы биригип олтуруп 1400, кээ бир риваяттарда 1500 деп келет. Бирок Аллаху алам, туурарагы 1400 болуш керек. Ошол 1400 сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам умра кылганы эмне Меккеге бет алды. Эми караңыздар, Мекке эли менен Меккеде азыр ушул убакка чейин Курайштын мушриктери, Курайш бийлик Курайштын колунда. Ошол убакта башка да урлар бар, бирок ошол мушриктердин колунда. Негизи эле Мекке мушриктердин колунда. Ал эми Мединеден чыккан мусулмандар менен мушриктердин ортосунда эч кандай тынчтык, келишими жок. Эми ушундай суроо пайда болушу мүмкүн. Мухаммадты жана анын алдындагы сахабаларды жанагылар өлтүрүп коюу коркунучу бар го деп. Албетте бар. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыч алып алат. Башка курал албайт, бирок кылыч алып алат. Кооптуулук кандайдыр бир деңгээлде бар үчүн. Бирок негизинен ихрам байлаган адамга арабтардан да адат болгон эмес душмандык кылуу. Чүнкү ихрам байлаган адамга эч качан эмне душмандык кылуу адаты болгон эмес. Эмне себептен? Себеби ихрам кийген адам бул бир гана максаттык көздөп бараткандыгы белгилүү болот. Алда болсо же умра же ажылык. Чөнтүбү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 6-жылы Зулкада айында демек 1400 сахабасы менен чыгып, ошондо аялдардын ортосуна кура таштайт. Кура деген чучук кулак кылып олтуруп, пайгамбар саллаллаху кандай бир сапарга чыкса, ошо аялдардын ортосуна чучук кулак кылат эле. Чучук кулак кылып, кимиси чыкса ошонусун сапарга алып алат эле. Бул сапар Умму Салама радиаллаху анха энебиз чыкты. Анан Умму Саламаны алып, эмне пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеге карай Мединеден бет алды. Ошентип Зулхулайфага жеткенде, Зулхулайфа бул миқат деп айтылат. Караңыздар, бир туугандар, белгилүү 5 миқат бар. Миқат деген эмне? Биз фиқ китебинде ажылык бабында бул нерсени окуганбыз. Эгерде билсеңиздер, эстесеңиздер, ошол жерде кенен келген. Эми эгер унуткан болсоңуздар, кыскача эскертип өтөбүз. Миқат деген бул чегара деген. Түшүндүңбү? Эмнеге чегара десе, ажылык жана умралык кылган адамдарга чегара. Кайсы нерсеге? Ихрам кийүүсүнө чегара. Ошол жерден ихрамсыз өтүп кете турган болсо, ал адам умра же ажылык кылуу максатында баратып, бирок ошол чегарадан ихрамсыз өтө турган болсо, ал адамга эмне штрафка илинип калат. Чөнтү ошол миқаттан ошол Меккеге карай бет алган адам миқаттан сөзсүз түрдө ихрам менен өтүш керек. Чөнтүбү? Ихрам менен деген рида жана изар деген экиле чачык сыяктуу ошондой чөпүрөк. Чөнтү үстүнө бирди байлайт, астына бирди байлайт, ушул экиле нерсе менен өтөт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жерге келип эмне байлады? Ихрам байлады, Зулхулайфага келип. Зулхулайфа бүгүнкү күнгө чейин эмне ошол Мединеден чыккандан кийин, эгерде адашпасак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинен бир дээрлик 6-7 километр нарыда жайлашкан ушундай миқат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жерден келип эмне байлашат? Ихрам байлашат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден байлагандыгы үчүн кимде-ким эгерде барса, мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерден байлаганы албетте жакшы. Пайгамбар саллаллаху ушул иреттагы ушул Зулхулайфадан ихрамдарын байлап, сое турган соючтарыны эмне өзүнүн аламаттары болот. Ошол нерселерди, коңгуроо ошол сыяктуу нерселерди илип коет. Ошолорду илип туруп, алдына салып, анан кийин эмне айдап Меккеге карай умрага талбия айтып бет алышат. Талбия деген лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак, лаббайк иннал хамда ва ни'мата лак вал мулк ла шарика лак деген талбия. Ошону айтып туруп, анан сапарга чыгат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне жолдо баратып, Каб ибн Луайдын ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы ушу адам чогултуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мүмкүнчүлүк таап, эч кандай жол бербей Меккеге киргизбөө аракетинде экендигин угуп калат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жакын сахабалары менен машвара кылат, кеңешет. Кеңешкенде айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, балким дейт, ошол Каб ибн Луай ошол сыяктуу адамдардын бедуиндер ошого барып кошулгандыктан, ошол бедуиндердин үй бүлөсүн могул жерде кармап дейт. Азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо Меккеге жете элек. Ошол жерде кармап, аларды турсак, колго алсак, мындай туткун кылып алсак, алар кайтып келет. Ошондо биз алар менен эмне кылабыз? Эсептешебиз дейт. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху айтат, Аллах жана анын элчиси жакшыраак билүүчү, албетте. Бирок дейт, биз Мединеден согуш үчүн чыккан жокпуз, умра үчүн чыктык дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул пикирин таштайт дагы, анан ошол бойдон жолун улантып, Мекке тарапка жол алат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакындаганда, пайгамбар саллаллаху ошол Меккеге жакындаганда, алар дагы ошол Мекке мушриктери дагы пайгамбар саллаллаху 1400 сахабасы менен келеткандыгын угат. Анан алар дагы кооптонуп, ошол эптеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана 1400 сахабаны киргизбөө аракетинде болот. Эптеп киргизбеш керек Меккеге.
Кабага киргизип таваф кылдырбаш керек. Ошол аракетте болуп, алар дагы ошол жерде эмне кылат, кол чогултат. Ошолордун бирөөсү Халид ибн Валид 200 атчан менен Кур'ал Гамим деген жерге келип, ошо Танаим деген жер бар, ошол меккеликтер и Мадина башка жактан келгендер ошо Танаим деген жер менен Меккеге кирип барышат. Ошол түздүк менен кирип бара турган жерди Халид ибн Валид 200 атчан менен тосуп алат. 200 атчан менен тосуп, жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи каршылык көрсөтөйүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде токтоп, анан пешин намазын окуйт. Пешин намазын окуганда Халид ибн Валид ал убакта мушрик болот. Ошондой ой келет: аттең, эгерде ошол алар намаз учурунда мындай жортул жасап, чабуулга чыгып ошолорду өлтүрүп койсок, жеңип алмак экенбиз деп, азыр дагы намаз окуса ошондой кылабыз деп турган учурда Аллах субхана ва таалам хауф намазынын өкүмүнөн түшүрөт. Хауф намазы бул коркуу учурундагы намаз. Коркуу учурундагы намаз бир канча сүрөтү бар. Анын Ниса сүрөсүндө келген, ошол жерде кененирээк байкалат. Ошол жерде айтылган, ошол хауф намазы түшөт дагы, анан мусулмандар эмне кылат? Бир тайпасы намаз окуп, бир тайпасы эмне артында коргоп турат. Ошентип Халид ибн Валид койгон максатына жетпей калат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандуу кагылыштан сактануу үчүн, ошол жерде кандуу кагылыш болуп кетпесин деп туруп, анан эмне кылат? Ошол Танаимди сол жагына калтырат дагы, өзү оң жак бетке карай кирип кетет. Оң жак бет жолу аябай тар болгондуктан, анан ири бири болгондуктан ошол жака эмне кандуу согулуш болуп кетүүнүн алдын алып, ошол жака кирип эмне бет алат. Ошентип баратып, Худайбия деген өрөөн бар, өзүнчө чоң өрөөн эмес, албетте Арафат жана Муздалифа сыяктуу чоң өрөөн эмес, бирок ошол кичинекей болсо да бир өрөөн. Ошол жерге жетип, Саниятул Мураррага жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Касва деген төбөсү болгон. Касва деген төбөсү ошол жерге олтуруп алат. Анан жанагы жерде сахабалар эмне Касванын өзжөрлүгү тутуп өлтүрүп алды деп айдай баштаганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жок, албетте Касванын андай эч кандай сыпаты жок, өжөрлүк сыпаты жок дейт. Чындыгында дейт, Касваны токтоткон бул Абраханын пилин токтоткон зат дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын изни менен Касва ушул жерге токтоду дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыктап тур дегенде туруп барат дагы, анан Худайбия өрөөнүндөгү бир солуп калган ошол кудукчанын астына келет. Солуп калган кудукчанын астына келип, ошол жерге жанагы чөгөт. Төсү ошол жерге чөгөт. Анан жанагы жерде суу сап турган сахабалар суу издей башлаганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир жанын жебесин алат дагы, жанагы сууга сайганда, жанагы суу шороктоп, бороктоп чыга баштайт. Ошол жерде эмне, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келген сахабалар жанагы суусуну кандыра ичип, ошол жерде сууга тоет. Андан кийин Будайлдын ортомчулугу болот. Будайл деген ким? Будайл ибн Варака деген бул Хузаи урусунан болгон бир инсан. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул Меккеде болуп жаткан нерселердин баардыгын кабар берип турган инсан болот. Хуза урусунан болот. Хуза урусунун Хашими урусуна жакындыгы бар. Эмне себептен десе, биз ушул сираны жаңы баштаганда Хашими урусу Хуза урусу менен биргеликте Журхум урусуну Меккеден кууп чыккан. Түшүнүктүбү? Ошол убактан бери иттибакчы болуп, алар көп нерселерди бардыгы эмне Хуза менен Хашими урусу бир келген. Ушул учурда дагы азыр ылдыйракта келебиз, Хуза урусу дагы бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кошулат. Жанагы келишим болгондо. Анан жанагы жерде Варака, ошол Будайл ибн Варака пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип болгон нерсени төкпөй чачпай айтып бергенден кийин, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга айтат: менин аларга болгон шарттарым ушул дейт. Чындыгында биз алар менен бир нече жылга согушпоого, келишим түзүүгө даярбыз дейт. Биз бирөө менен согушуу үчүн келген жокпуз. Бул акыйкат, биз умра кылган үчүн келдик. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн тынчтыктын тарапкери экендигини билдирүүнү каалайт. Тынчтыктын тарапкери, эч кандай согушту каалабайт, эч кандай кан төгүлүүсүн каалабай, ошол жерге жөн эле ибадат кылып, жада калса бир эле ушул жыл эмес, көп жылга ошол тынчтык келишим түзүүгө даяр экендигин эмне кылат? Ошол жерде ашкерелеп, Будайл аркылуу жөнөтөт. Будайл жанагы Меккеге кирип барганда, элдер ошол Будайлдын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кабар алып келгенин укканда, жанагы жерде аябай ызы-чуу кылып, дүрбөлөң сала баштайт: Мухаммадтын эч кандай кабары кереги жок деп. Себеби алардын максаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эч бир нерсени кабыл албаштык, эч бир келишимге барбаш керек эле алардын түшүнүгү боюнча. Бирок ошол жерде аттуу баштуу кээ бир мындай орду бар аксакал кишилери айтат: токтогула, Будайлдын Мухаммадтын дагы пикирин бир угуп көрөлү деп. Ошондо Будайл пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол айткан нерселеринин баардыгын төкпөй чачпай айтып берет. Ушундай тынчтыктын тарапкер экен, ошол эле учурда көп жылга тынчтык келишим түзүүгө да даяр экен деп.
айтканда Михрат ибн Хафс деген киши чыгат, мен ошол Мухаммад менен барып сүйлөшүп келейин дейт дагы. Ошол Михраз деген адам пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде бул дейт пайгамбар саллаллаху алейхи чындыгында кыянатчы дейт. Бирок ал эч кандай келишимге келе албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол эле шарттарды айтат, Будайлык айткан шарттарды айтат, жанагы артка кайтып барат. Эч кандай ортодо келишим түзүлбөйт. Мындайча айтканда, жанагынын кылган амалынан, кылган ишинен эч кандай маянап чыкпайт. Андан кийин жанагы жерде Хулайс ибн Алкама деген киши болот. Хулайс ибн Алкама анда мен барып сүйлөшүп келейин Мухаммад менен дейт. Караңыздар, эки тараптын өзүнүн кызыкчылыгын орундотуу максатында Мекке мушриктери эптеп Мухаммад менен тынчтык келишимни түзбөй, Мухаммадты немеге Кабага киргизбештик аракетинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эптеп ушулар менен эгерде уступкага бара турган болушса, таназул деп коет араб тилинде, кээ бир нерселерден кече турган болсо, кечип болсо дагы алар менен тынчтык келишимни түзүү жана Кабага кирүү болот. Жанагы жерде эки тараптын өзүнүн кызыкчылыгын орундатуу максатында ошол эмне жанагы сүйлөшүүлөрдү алып барат. Ошондо Хулайс ибн Алкама келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык данышман инсан. Карасаңыздар, Хулайс ибн Алкама бул курбандыктарды жакшы көрөт. Дейт дагы сахабаларды курбандыктарыңарды алгыла дагы ошол Хулайс келеткан жолго тизип койгула дейт. Тизип жанагы жерге келеткан жолуна бардыгын курбандыктарыңарды коюп койгула дейт. Жанагы жерде Хулайс жанагы курбандыктарын көргөндө жүрөгү эзилип кетет. Анан жүрөгү эзилип кетип, анан барып айтат: чындыгында булардан эч кандай мындай согуша турган, эч кандай ошондой бизге душмандык кыла турган маанайды көргөн жокмун. Булар ушу бир эле максатта келди. Алда болсо ушул таваф кылып, умра амалын аткарып кетүү үчүн келди дейт. Бирок мушриктер ошондо деле көнбөйт. Анан Урва ибн Мас'уд ас-Сакафи деген киши: мен Мухаммад менен барып, мен өзүмдүн ошо Курайштын атынан барып сүйлөшүп келейин дейт дагы. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылат? Алдына барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал келгенде, караңыздар, Будайлык айткан сөзүн айтат. Эгер Меккеге киргизбесе дейт, эгер Меккеге, карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн позициясын так даана билдирип коет. Эгерде бүгүн булар Меккеге мени киргизбесе, мен өзүм жалгыз калганга чейин согушууга даярмын дейт. Көрдүңүздөрбү? Өзүнүн позициясын билдирет. Бул дегени мен кандай болбосо дагы кирип анан кийин кетем дегени. Жанагыларга түшүндүрүп койду. Будайлыга да ушул сөздү айтты эле. Анан жанагы Будай Урва пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ар түрдүү сөздөргө алып, шылдыңдоо максатында мусулмандарды мындайча айтканда тең көрбөй, даражасын түшүрүү максатында ар түрдүү сөздөрдү айтып көрөт. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай деп айтат: сенин алдыңдагы адамдарды ушунчалык коркок экендигин көрүп турам. Мынчалык адам баласынан коркоктуулукту көргөн эмесмин дейт. Ушундай коркок адамдар эгерде согуш болуп кетет турган болсо, биринчи болуп алдыңдагы адамдар качып кетет дегенде Абу Бакырдын аябай каттуу ачуусу келип кетип, Абу Бакыр каттуу тилдеп жиберет жанагы жерде. Анан бул ким деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Бул ошол эмне Абу Бакыр деп айтканда, эгерде дейт Абу Бакыр сенин кылган жакшылыктарыңды унутпаганда, мен дагы сага каяша сүйлөйт элем, бирок сенин кылган жакшылыктарыңды унутут элекмин дейт. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйлөп турган учурда, ошол Урва ибн Мас'уд ас-Сакафи сүйлөп турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сакалы жиш болгон, ошол сакалдарынан кармап, ал дегени шылдыңдоо максатында кармап коет. Анан жанагы жерде Мугайра ибн Шуба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында өзүнүн башына шлем кийип, ошондой кылычын кармап турган болот. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сакалын кармаган учурда кылычтын арты менен жанагынын колуна чабат, каттуу эле чабып салат. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: бул мен колума кылычтын арты менен чапкан ким деп. Ошондо Мугайра ибн Шуба деп айтат. Мугайра ибн Шуба дегенде жанагы Урва ибн Мас'уд айтат: дейт, сен эсиңе келип калдыңбы? Кече эле мен сенин карыздарыңды төлөп жүргөн элем го дейт. Кече эле мен сенин карыздарыңды төлөп жүргөн элем го. Акыйкатта бул инсан ошол Меккеден баратып, ошол жолдогу жолоочуларды өлтүрүп туруп, алардын малын алып, анан Мединеге качып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын исламын кабыл алат, бирок алып келген малын кабыл албай коет. Ошентип, анан жанагы өлтүргөн адамдын кунуну ошол эмне Урва ибн Мас'уд, ошол мушрик, ошол төлөп берген болот. Ошол себептен кече эле мен сенин кунуңду төлөбөдүм беле, унутуп калдыңбы? Сен эми мага ушундай мамиле кыласыңбы дейт. Ошентип, жанагы жерде Мугайраны ошондой жаман сөздөр менен тилдеп, андан кийин жанагы жерде бир канча сүйлөшүү болот. Ошол Урва менен Мугайранын ортосунда сүйлөшүү болот. Жанагы жерде Урва айтат: эгерде ислам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы бир ирет эмне ушундай каттуу тие турган болсоң, же болбосо шылдыңдай турган болсоң, могу кылычым сенин башыңды алат. Ушундай сөздү айтат. Карасаңыз, тууганы болот, акесинин баласы.
Урва ибн Масудтун бир тууган акесинин баласы. Ошого карабастан дин аларды бөлүп койгон. Айтат, эгерде азыр ушуну токтотпой турган болсоң, анда эмне кылам дейт, барып туруп жанагыны сенин башыңды алып коем дейт. Андан кийин Урва Меккеге кайтып барат. Меккеге кайтып барып, ошол жерде өзүнүн башынан өткөн болгон окуяларды ошол Мекке элине айтып берип ушундай дейт. Мен дейт Рим империясынын падышасынын астында болдум. Перс империясынын падышасынын астында болдум. Мисирдин падышасынын астында болдум. Башка падышалардын астында болдум. Бирок дейт, мен эч качан Мухаммадтын жанындагы жан жоокөрлөрү, Мухаммадтын алдындагы сахабалары Мухаммадты урматтагандай, сыйлагандай эч бир падышаны урматтаган, сыйлаганын көрбөдүм дейт. Шунчалык деңгээлде Мухаммадты урматтайт экен, жада калса Мухаммадтын оозунан бир шилекей атып чыкса, ошол шилекейини талашып, ошол шилекейини денелерине сыйпап эмне кылат эле дейт. Ошол жерде жанагы урушуп кетейин дейт эле дейт. Пайгамбар ошо Мухаммад дейт дарат алса, ошо дараттан түшкөн суусуну эмне кылат эле дейт. Жанагы суу үчүн талашып, тирешип кетишет эле дейт. Ушунчалык деңгээлде эмне Мухаммадты урматтаган эч бир падышаны, эч бир адамды көргөн эмесмин деп айтат. Андан кийин Аллах субханала таала жанагы душман бир ирет кол салууга аракеттенгенде Аллах субханала таала алардын колун мусулмандардан тыйып коет. Кандайча болот? Жанагы эки жактан тең ушундай аракет маянапсыз болуп атат. Эки жактан тең ушул келген ушул 3 элчи келди Курайштын атынан, бирок үчөө тең эмне келишимди түзө албай кетти. Андан кийин жанагы Меккенин жаштары, эмоциясын алдырган жаштары, бул уларга эгерде азыр Меккеге чоңдорго коюп берсек, улар тынчтык келишим түзөт да, ошо бойдон Мухаммадты эмне киргизип жиберет дейт дагы. Анан ачууланып жанагы жерде 60-70 адам чогулуп туруп, таныйымдан өтүп барып Мухаммадка кол салууну каалап калат. Ошентип кол салууга аракеттенгенде Мухаммад ибн Масляманын башчылыгында мусулмандар, ошол жерде мусулмандарды коргоп турган, рибатта турган ошол сахабалар жанагыларды кармап алат. Кармап алып туруп, анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эми азыр кармап туруп буларды туткун алып калсак, ан сайын татаалдашып кетет биздин келишимибиз деп аларды ырайым кылып туруп коюп жиберет. Караңыздар, эгерде ошол жерде ошол келген мушриктер тарабынан 1-2 адам өлтүрүлгөндө, анда эмне бул ишке ашпайт эле. Кайсыл пайгамбар саллаллаху алейхи максаты ишке ашпайт эле. Уже бир адамдын каны төгүлсө, ал жерде согуш тутанып кетмек дагы, ошол жерде согуш болуп кетип, пайгамбар саллаллаху алейхи максатын орундабай калмак. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи жанагы максатын орундатуу үчүн бүт эмне нерселерге барат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар ибн Хаттабты элчиликке ра көрүп, Умар ибн Хаттабга ошону сунуштайт. Элчи болуп барып, ошол жерде эмне биздин ошол каалоолорубузду жеткизгин дейт. Бирок Умар ибн Хаттаб айтат: Аллахтын элчиси дейт, чындыгында менин эгерде кокус бир нерсе болуп кете турган болсо, ал жерде менин кызыкчылыгымды коргой турган тууган уругум жок дейт. Андан көрө Усманды киргизели, Усмандын тууган уруктары бар. Эгерде бир нерсе болсо, уруулары аны коргоого чыгышат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул пикирди кабыл алат дагы Усманды жөнөтөт. Ошентип Усман ибн Аффан радыйаллаху анху элчи болуп пайгамбар саллаллаху алейхи атынан барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи Усман ибн Аффанды элчи кылып жөнөтөрдөн мурда аларга барып айткан дейт: биз согуш үчүн келген жокпуз дейт. Биз чыныгы акыйкатта согуш үчүн келген жокпуз. Биз умра кылган эле келгенбиз. Меккеден хижрат кылып албай ошол жерде жашап жүргөн адамдарга жеткизгин, Аллахтын жеңиши жакын, кичине сабыр кылып турсун деп ошолар жеткизгин деп Усман радыйаллаху анхуну эмне жөнөтөт. Ошентип Усман радыйаллаху анху чыгып, анан эмнеге барат? Жанагы Меккедеги Курайштын аттуу баштууларына барып ошол нерселерди айтат. Ошондо Курайштын төрөлөрү айтат: макул, буну биз өзүбүз ошол пикирлешип карап көрөлү дейт. Сен ага чейин каласаң таваф кылып тургун дейт. Ошондо Усман ибн Аффан радыйаллаху анху айтат: чындыгында дейт, мен пайгамбар саллаллаху алейхи таваф кылмайынча таваф кылбайм деп эмне ошол Меккеде калат. Ошол учурда бир жалган кабар тарап кетет. Ал да болсо кандай? Ал жалган кабар Усман ибн Аффандын келүүсү кечигип кеткенде Усман ибн Аффан өлтүрүлдү деген кабар тарап кетет. Ошол жерде караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи чукул жанагы жерде сахабаларды жыят дагы, анан ошол жерде бир дарактын астында байатын алат. Алардан ант алат. Жанагы жерде 1400 сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне берет? Ант берет. Эмнеге ант берет? Пайгамбар саллаллаху алейхи менен бирге, пайгамбар саллаллаху алейхи менен эмне пайгамбар саллаллаху алейхи дининин жеңиши үчүн эч качан артка тайманбастыкка, эч качан артка кайтпастыкка ант берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи менен бирге болууга ант берет. Түшүнүктүбү? Бардык ант берет. Жада калса кээ бир сахабалар, Салама ибн Аква деген сахаба 3 ирет ант берип жиберет. Башында бир, ортосунда бир, аягында бир. Бардык ошондой ант берет. Анан бир эле сахаба ант бербей калат. Ал да болсо Жад ибн Кайс деген. Эмне себептенсе ал мунафык болот. Ошол себептен ал ант бербейт. Калган 1400 сахаба ант берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи
бир колун көтөрүп, бул Усмандын колу, бул менин колум деп, ошол колуну мондой кылып кармап, Усман да ант берди деп ошол жерде айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн бул чукул жыйынды өткүзүп, ошондой сахабалардын антын алды деген суроо пайда болот. Биринчиден, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Усман ибн Аффан өлтүрүлдү дегенде, согуш болушу ыктымалы көбөйүп кетти дейт. Согуш Усман эгерде чындап өлтүрүлгөн болсо, анда согуш керек болуп калат дейт. Эми согуш керек болгондон кийин жанагы сахабалар артка кайтып кетпеш үчүн бир рет дагы ынаныш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи алардын антын алыш керек эле. Ошол себептен антын алат. Караңыздар, бул жерде кичине пайдага токтолуп өтпөсөк болбойт. Алда болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи Усмандын чындап өлтүрүлгөндүгү же өлтүрүлбөгөндүгү билбегендиги. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи кайып илимини билген эмес. Бир туугандар бүгүнкү күндө кээ бир ушундай адашкан тайпалар чыгат дагы эмне өздөрүнү кайып илимини билгенге эмне даава кылышат. Бир туугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах тааланын эң сүйүктүү пайгамбарлардын мырзасы болгон зат кайыпты билген эмес. Кече Айша окуясында, Айша небизге жала жабылган окуяда, Айша небизге жада калса шектенип, "Эй Айша, айткын, эгерде чын болсо Аллах кечирсин" деди. Бул жерде да Пайгамбар саллаллаху алейхи билген эмес. Көрдүңүздөрбү? Мына Ридван окуясында дагы бул Пайгамбар саллаллаху алейхи билбегендиктен жанагылардын баятын алды. Демек, бир туугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи кайыпты билбегенден кийин сиз менен биздин билбештигибиз абзел. Кимде ким кайыпты билем, мен эмне болушун билем дей турган болсо, ал адамдын адашкандыгы анык ошол сөзү менен. Түшүнүктүбү? Ал адамдын динден чыгып кеткендиги анык болот, бир туугандар. Андан кийин Аллах субханаху ва таала жада калса ушул окуяга байланышып аят түшүрөт. Лaqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati. Чындыгында, дейт Аллах субханаху ва таала, дарактын астында сага байат берген момундардан Аллах таала разы болду деп. Караңыз, 1400 сахабадан Аллах таала разы болгондугун аятын түшүрдү. Субханаллах. Биздин бул дүйнөдө жашообуз Аллахтын разылыгын табуу. Ал сахабалар Бадр окуясында Аллахтын разылыгын тапкан. Эми караңыздар, ошол Бадр бүтүп, ошол окуяда дагы эмне кылып атат? Аллахтын разылыгын табып, Аллах таалам кыямат күнүнө чейин окула турган аятты түшүрүп койду. Караңыз, Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati деген аятты түшүрүп койду. Субханаллах, ошол сахабалардан бардыгынан разы болду. Бир гана жанагы эмне мунафыктан башкасынан. Түшүнүктүбү? Ал мунафык Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне баят берген жок. Андан кийин эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол Мекке мушриктер тарабынан Сухайл ибн Амр деген элчи келет. Сухайл ибн Амр деген араб тилин билгендер билет, сахал деген сөз жеңил деген. Түшүнүктүбү? Сухайл деген исми тафдил, жеңилче деп которобуз. Жеңилче деп келетканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сухайл келетат, эми Аллах таалам ишибизди жеңил кылат дейт. Көрдүңүздөрбү? Тафаул дейт, ташаум деген нерсе бар араб тилинде. Жамандыкка жоруу бүтүндөй арам, бардык арам, ширк болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Жамандыкка жоруу. Ар бир нерсени мышык отуп кетсе, ишиң оңуңдан чыкпайт. Ал болсо, бул болсо, шыпыргын тик коюп койсоң жаман болот. Булардын бардыгы арам, ширк амалы, бир туугандар. Тафаулдун дагы бардыгы арам, бирок истиснасы бар. Тафаул жакшылыкка жоруунун эмнеси бар? Уруксат берилген жерлери бар. Жакшы ат менен жана жакшы сөз укканда жакшылыкка жорса болот. Ушул эки учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылыкка жорууну жакшы көргөн. Түшүнүктүбү? Демек Сухайл келейтат, ишибизди Аллах жеңил, мындайча айтканда биздин тил менен айтканда жеңилче келейтат, Аллах таалам ушунун артынан ишибизди жеңил кылат дейт. Түшүнүктүбү? Бирок бул нерсе башка бардык нерсеге ишибизди эмне жакшылыкка жорууганга эшик ачып жибербеш керек. Мисалы, иттин өтүп кетиши, алдыңыздан иттин өтүп кетиши жакшылыкка жоруп атасыз. Мен жамандыкка жорган жокмун, жакшылыкка жорудуңуз дейт. Бул арам нерсе. Себеп келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи эки гана нерседе ошол тафаул кылган. Бул таухидте келечекте келебиз, жакшылыкка жорган, алда болсо жакшы ат, же болбосо жакшы сөз. Түшүнүктүбү? Мисалы, сиз экзаменге чыгып баратасыз. Экзаменге чыгып баратсаңыз, балкондон апасы баласына кыйкырып турат: "Эй, игилик, кайткын үйгө" деп. Сиз, "О, машалла, игилик деген атты уктум, экзаменден игиликтүү бала алат экенмин" десеңиз, ошол жерде жакшылыкка жоруп койсоңуз болот. Бул исключение болгон гана учур, бир туугандар. Андан башка учурда жакшылыкка жоруу болбойт. Түшүнүктүбү? Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде эмне кылды? Ошол Сахайлдын атыны жакшылыкка жоруду. Аллах ишиңерди жеңилдетет эми деди. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Сухайл ибн Амр келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнүп сахабаларга Аллах таалам эми ишиңерди жеңилдетет деп эмне сүйүнч кабарын берет. Анан Сухайл келип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен тынчтык келишим жаза баштайт. Ошентип тынчтык келишимини жазып, негизинен ошол тынчтык келишими 4 пункттан турат. Азыр ылдыйда кайсыл жерде келишпегендиги жөнүндө айтып беребиз, бирок негизги пункттарын айтып берейли. Биринчи пункту караңыздар, биринчи беренеси: Мухаммад менен мусулмандар бул жылы Меккеге кирбейт.
жогоруда айтып өткөндөй алар ошол максатын орундатты. Бул жылы Меккеге кирбейт. Келерки жылы Меккеге кирип 3 күн гана турушат дейт. Келерки жылы Меккеге кирип 3 күн гана турушат. Өздөрү менен кылычтан башка эч кандай курал жарак алып келбейт деген эмне пунктка келишет. Экинчи берени тараптар эки тарап тең. Мекке мушриктери жана мусулмандар 10 жылга тынчтык келишим түзөт. 10 жылга тынчтык келишим түзөт деген болду. Экөөнүн ортосунда тынчтык келишим бар, демек согуш болбойт. Түшүндүңбү? Экөө биринин арасына кенин кесири кирип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватын кылып жүрө берет. Түшүндүңбү? Үчүнчүсү, ким Мухаммад менен тарапкер болууну кааласа, Мухаммад менен тарапкер болсун. Ким мушриктер менен тарапкер болсо, мушриктер менен тарапкер болсун. Мухаммад менен тарапкер болгондорго мушриктер кол салбайт, мушриктер менен тарапкер болгондорго Мухаммад кол салбайт деп келишим кылат. Бул үчүнчү пункт болот. Ал эми төртүнчүсү, Курайштан бир адам исламды кабыл алып, Мединеге кетип калса, силер бизге кайтарып бересиңер дейт. Эгерде Мединеден бир адам исламдан кайтып муртат боло турган болсо, бизге келсе, биз силерге кайтып бербейбиз дейт. Ошол эмне келишимге келишет. Эми караңыздар. Ушул келишимди баштаарда мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү умми болот. Умми деген жазууну, окууну билбеген, сабатсыз адамды айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта окууну дагы, жазууну дагы билген эмес. Али радиаллаху анху ошол жерде эмне жазууга буйрулат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарабынан. Али радиаллаху анху сөздүн башында эле бисмиллахир рахманир рахим деп баштайт. Ошондо Сухайл эң биринчи эле ошол жерде каршы чыгат. Ар-Рахман ар-Рахим деген ысымды тааныбайбыз дейт. Biz Ar-Rahman Ar-Rahim деген исмди тааныбайбыз. Бисмика Аллахумма деп жазган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жазган дейт. Ошентип Али радиаллаху анху эмне Бисмика Аллахумма деп жазат. Аллахтын ысмы менен деп. Андан кийин Али радиаллаху анху бул ошол келишим, Аллахтын элчиси Мухаммад тарабынан түзүлгөн деп жазып атканда, мин Мухаммадин Расулиллахи деп жазганда, жанагы жерде токто дейт Сухайл. Токто дейт. Эгерде бул адамдын пайгамбарлыгын биз тааныганда, биз эмне себептен күрөшөт элек? Биз ушул Мухаммадтын пайгамбар экендигин тааныбаган себептен ушинтип душмандык кылып күрөшүп жатпайбызбы дейт. Өчүр бул нерсени дейт. Жанагы жерде сахабаларга оор келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын күндүн чайыттай жаркырап турганда кандай күндү көрүп турган болсо, кунттум ошондой ишенип турат сахабалар. Бирок жанагы жерде кагазга түшүрө албайт. Шунчалык Али радиаллаху анху колу барбайт жанагы жерде өчүрүп койгонго. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн Али кайсыл жерде мен өзүм өчүрөйүн дейт. Караңыздар, Али радиаллаху анху колу барбай коет, мен өчүрбөйм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык жанагы жерде жанагы келишимдин түзүлүп калуусуна кызыктар болуп өчүргүн, мейли. Булар пайгамбар дебесе эле мен пайгамбар болуп калбаймын, өчүргүн, кайсыл жерде деп Али радиаллаху анху көрсөтчү, өзүм өчүрөйүн дейт. Ошентип анан жанагы жерде эмне кылат? Жанагы сөздү пайгамбардын элчиси, Аллахтын элчиси Мухаммадтан деген сөздү өчүртүп, жөн эле Мухаммад Абдуллахтын уулунан деп деле жаздырат. Түшүндүңбү? Андан кийин ошентип жанагы жерде эмне келишим бүтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Хуза урусу кошулат, тарапташ болот. Ал эми Бану Бакр урусу Курайшка кошулат. Бул ушул Бану Бакр менен Хуза урусу келечекте ушул тынчтык келишим бузулушуна себеп болот. Келечекте айтып өтөбүз иншалла. Андан кийин ошол келишим жазылып бүтө элек учурда бир окуя болот. Кандай окуя болот десе, колу кишенделген бойдон Абу Жандал чуркап кирип келет. Абу Жандал деген Сухайлдын уулу деп келет. Ушул жерде Сухайлдын уулу чуркап кирип келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Сухайл карап туруп, "Мынау келишимдеги пункт ушул жерден башталсын" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келишим бүтө элек го дейт. Жазып бүтө элекпиз го дейт. Жок, мен ушул жерден башталуусун талап кыламын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Мен ушул адамдан токтотуп туруп башкасынан баштайлы жанагы пунктту" дейт. Ал 4-чү пунктта, эстесеңиздер, 4-чү беренесинде эмне мусулмандарга Курайш тарабынан бирөө исламды кабыл алып келсе, мусулмандар өткүзүп бериш керек эле. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураганына болбостон эмне кылат? Жанагы Сухайл ушундай өзүнүн өжөрлүгүнө салып тура берет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айла жок жанагыны эмне ошол мушриктин колуна өткүзүп берет. Ошондо жанагы Абу Жандал ушундай деп кыйкырат: "Эй мусулмандар, мен мушриктерге мен кайтарылдымбы? Мени ушундай жөн эле коюп жибересиңерби?" деп. "Менин ыйманым коркунучтун астында калды го" деп ушундай жанагы жаны ооруп ушундай кыйкырганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Абу Жандал сабыр кылган, Аллахтын жеңиши жакын дейт. Андан башка эч нерсе сөз айтпайт. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болбосо алып кеткен акылуу эле, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы келишимди аткаруу максатында, жанагы андан дагы койгон чоң максаты үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде көз жумат. Эми сабыр кылат, андан башка эч нерсе кыла албайт. Түшүндүңбү? Ошондо айтат Умар радиаллаху анху, жанагы
Абу Жандалга барып туруп, Абу Жандал сабыр кылгын дейт. Алар мушриктер, алардын каны иттин каны менен тең деп туруп, кылычын секин узатат. Бирок эмне аны неме албай коет. Кийин Умар радыйаллаху анху ушул кылгандыгын ушундай деп түшүндүрөт. Ушул атасыны кылыч менен бир чаап өлтүрүп коюшун каалап, ушул кылычты бердим эле дейт. Бирок ал атасына ырайым кылып, андай кылбай койду дейт. Анан жанагы жерде ошол болуп бүткөндөн кийин анан эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо келишим бүттү, келишим жазылды. Жанагы жерде кээ бир сахабаларга оор болуп турат бул нерсе. Мындай үстүртөн караганда бир туугандар акыйкатта мусулмандар утулушта. Бул келишим мусулмандардын утулуусуна жазылгандай болуп калат үстүртөн караганда. Бирок чын-чынына келгенде андай эмес эле. Ал жөнүндө ылдыйракта азыр айтып беребиз. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол келишимди бүткөндөн кийин бул жылы эмне кирбейсиңер деди. Меккеге кирбейсиңер. Демек пайгамбар саллаллаху умрага ихрам байлап келди, жанагы курбандыктарын алып келди, сой албайт. Курбандыктарын алып келди, кабага кирип умра кыла албайт. Жанагы курбандыктарды сое бергиле азыр дейт. Сахабаларга буйруйт. Жанагы жерде сахабалар ушунчалык жанагы кайгы капага батып тургандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне ушул буйругун аткарууну каалабайт. Пайгамбар саллаллаху дагы бир ирет буйруйт. Пайгамбар саллаллаху буйругун аткарбайт. Пайгамбар саллаллаху кайгыга батып, анан өзүнүн чатырына кирип келет. Чатырына кирип келгенде Умму Салама энебиз сурайт: "Эмне болду, эй Аллахтын элчиси?" дейт. "Мен дейт сахабаларыма буйрусам, буйругумду аткарбай атат" дейт. Ошондо Умму Салама карасаңыз даанышмандуу, өтө сонун эмнесин берген, кеңешин берген. "Эй Аллахтын элчиси" дейт. "Сиз чыгыңыз дагы эч кимге унчукпай туруп, чачыңызды кырыңыз да, анан ошол курмандыгыңызды өзүңүз союңуз" дейт. Анан сизди карап туруп, сахабалар ошол нерсени кылат дейт. Анан жанагы жерде пайгамбар салам чыгат, өзүнүн чачын алат да, анан жана курмандыктарды сое башлаганда сахабалар ордунан секирип туруп анан эмне кылат? Жанагы жерде бири-биринин чачын алып, кээ бирлер чачын кыскартат, анан жанагы курбандыктарын сое баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чачыны кыргандарга 3 ирет дуа кылат, чачыны алгандарга жөнүнө кыскарткандарга 1 ирет дуа кылат. Эми бул жерде өтө сонун бир эки пайда бар ушул Умму Саламанын ушул кылган жеринде. Биринчиден, карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне деп кеңеш берди? Чыгыңыз дагы өзүңүз кылыңыз деди. Амал дайыма сөздөн мурда болуш керек. Ал дегени бирөөгө бир нерсе үйрөтөрдөн мурда амал менен өзүңүз кылган болсоңуз, ошол сөзүңүз таасирлүү болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айтканына көнбөгөн сахабалар кылганын көрүп туруп ээрчип кетти. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз ислам үммөтү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуубуз керек. Бардык нерсени бирөөгө үндөрдөн мурда өзүбүз аткарышыбыз керек. Анан ошол эмне сөзүбүз өтүмдүү болот. Түшүнүктүбү? Бул биринчи сабак ошол. Экинчи сабак. Аялдар кээде ушундай даанышман пикир чыгып калат аялдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөкөйлүгүн караңыз. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөкөйлүгүнү башка жерлерде да токтолуп өткөнбүз. Ушул жерде аялынын эмнесини, пикирин эске алды дагы, аялынын айткан кеңешине моюнсунуп, ошол нерсени аткарды эле. Акыйкатта ошол эмне кеңеши майлуу сүттүү болду. Ошол Умму Салама энебиздин сен аялсың го, койчу сенден жакшы пикир чыга беле деп олтурбастан, пайгамбар болуусуна карабастан эмне жанагы аялынын пикирин кабыл алды. Ал дегенден караңыздар, бизде адаттыкта эми бул албетте исламдан алыс болгондугу себептүү аялдан мындай аялга жакшы мамиле кылууну, аял менен кээ бир маселелерди кеңешүүнү ушундай туура эмес баа беришет. Подкаблучник деп коет. Бир туугандар, подкаблучниктин өзүнүн критериялары бар. Подкаблучник болуу шариятта албетте жакшы эмес. Подкаблучник деген аялдын бутунун астына деген. Түшүнүктүбү? Ошол эле учурда ислам дини аялды такыр четке кагып, бүгүнкү күндөгү биздин коомчулукта кылып аткан аялды такыр мындай үй бүлөдө эч кандай орду жок адам катары элестетип коюу дагы бул туура эмес бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде аялдарынын ушундай пикирини алып, аялдарына жакшы мамиле кылбаганда, биз деле бул нерсени айтпайт элек. Себеби биз деле ушул чөйрөдө чоңойгонбуз. Аялдарга жакшы сүйлөөнү, аялдарга жакшы мамиле кылууну бизде төмөн баа беришет. Өтө мындайча айтканда, ошол эркектик катардан түшүрүп коет. Бир туугандар, сиз же коомдун артынан жүрүп, ошолордун айтканын кылып, аялды такыр немеңизден, үй бүлө мүчөңүздөн чыгарып салыңыз, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчип туруп, аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз, аялыңыз менен дайыма кеңешип, мүмкүнчүлүк болсо, эгерде жакшы пикирлерди берсе, кеңешин алыңыз. Бул нерсе уят нерсе эмес. Аялдын пикирин алып, ошол аялдын берген кеңештерине амал кылуу, эгерде уят болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылмай коймок. Уят эмес бир туугандар. Ошондуктан айтайын деген нерсе бир туугандар, албетте өзүбүзгө биринчи айтабыз, андан кийин сиздерге да эскертүү катары айтабыз. Бизде аялга
эмне ушундай аял менен кээ бир нерсени кеңешип анан кийин айтайын десе, ай болду дейт, ал адам уже эркектин катарынан чыгып калат. Эми үй бүлө мүчөсү болгондон кийин аял менен кеңешиш керек кээ бир маселелер, туурабы? Туура кеңешилбей турган маселелер бар. Эми толугу менен эле аял менен кеңешип, аялым чечим чыгарыш керек, анан печать басып бериш керек десе, ал уже болду, ал нерсе кыйын нерсе. Буну туура түшүнүшүбүз керек. Бул адам уже үйдө башкаруучулук деген жанагы Аллах Таалам берген должностьти аялына тапшырып койгон адам. Сиз бирок кеңешип, бирок аягында жыйынтыкты чечимди сиз чыгарсаңыз, ал деген бул жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи кылган эле нерсе. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эмне Умму Салама энебизден ушундай сонун пикири чыкты. Ошондой эле сиз менен биздин үй бүлө мүчөбүздөн деле, үй бүлөдөгү аялдарыбыздан же болбосо кыздарыбыздан же ушул аял затынан жакшы пикир чыгып калышы бул турган эле нерсе. Ал нерсени такыр четке какпашыбыз керек. Андан кийин караңыздар, мухажир аялдар кайтып келгенде ушул өкүмдөр түшкөн. Мухажир аялдар кайтып келгенде бул албетте кийинчерээк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге баргандан кийин болот. Бирок ушул Рахикул Махтум китебинде ушул жерде эскерген. Бул жерде эскергендиги ушул беренени бетке коюп, мынал жерде силер бизге артка кайтарып беришиңер керек деп мухажир болгон аялдарды дагы артка кайтып алып барууну көздөп мушриктер келгенде Аллах Тааламдан өкүм чыгып пайгамбар саллаллаху ушул жерде кайтарып бербей коет. Теги жанагы эркек мусулмандарды кайтарып берет го, бирок аялдарды кайтарып бербей коет. Албетте өзүнүн эмнеси бар, имтиханы бар, экзамени бар. Ошол экзаменден өткөндөн кийин. Ал экзамени жөнүндө Мумтахананын 12-аятында Аллах Таалам баяндаган. Ал эми Мумтахананын 10-аятында албетте узунураак аят болгондон бул аятка токтолбойбуз. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо окуп аласыздар иншалла. Ошол жерде Аллах Таалам аларды кайтарып бербештикке үндөйт. Момун мусулмандарды эгерде чынып ыйман келтирип туруп хижра кылуу максатында келген болсо, ал аялдарды мушриктердин колуна өткөзүп бербестен, балким ошол мушриктер берген махырларын мушриктерге берип туруп, анан ошол аялдар иддасы бүткөндөн кийин никеге алуусуна Аллах Таалам үндөйт. Чөнүктүбү? Бирок ошол нерседен мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол аялдар келген аялдарды имтихан кылууга, экзамен кылууга дагы Аллах Таалам кызыктырат. Андан кийин Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху ушул эле аятта капыр болуп Мадинадан Меккеге кетип калган аялдардын билегинен да кармабагыла деген аят түшкөндө, караңыздар. Ал дегени капыр бойдон калган аялдар Меккеге бараткан болсо кармап калбагыла. Алардын эч кандай жакшылык жок. Хайыр жок деген аят түшкөндө Умар радиаллаху анху өзүнүн 2 аялына талак берген дейт. Себеби Умар радиаллаху анхунун 2 аялы капыр болгон дейт. Мушрик болгон дейт. Анан ал ошол Меккеге баргандан кийин ошол Меккедеги мушриктердин бирөө Муавияга, бирөө Сафван ибн Умайяга турмушка чыккан дейт. Андан кийин Худайбия келишиминин натыйжаларына токтоло турган болсок, бир туугандар, Худайбия келишиминин натыйжасы мусулмандардын пайдасына чечилген. Албетте, жакшылап изилдеп тыкыр карап чыккан адам бул нерсеге ынанат. Мусулмандардын эмне пайдасына чечилген. Биринчиден караңыздар, эң биринчи келишим эмне кандай келишим болду? Жанагы жерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул жылы Меккеге кирбей артынан кайтып кетишет деген келишимге токтоло турган болсок, бул жерде капырлар, мушриктер мусулмандардан корккондугунун белгиси болот. Түшүнүктүбү? Корккон себепти киргизе албай койду. Бирок бул убактылуунча эле, бир эле жыл. Бир жыл антип-минтип көз ачып жумганча өтүп кетет. Андан кийин кийинки жылы келгенде уже кенен кесир кирет, уже мусулмандар кирип умрасын кылып, тавафын кылып чыгып кете берет. Бул мусулмандар үчүн ийгилик эмеспи? Туурабы? Кандайдыр бир деңгээлде убактылуунча мусулмандарга залака болушу мүмкүн, умра кыла албайт, таваф кыла албайт, Мекке Кабага кире албайт, ыйык жерге кире албайт. Бирок бул убакыт өтөт, кетет. Андан кийин мусулмандар кенен кесир кирет го. Ал ошол эле учурда улар мусулмандардан коркот. Эмнесинен коркот? Мусулмандар үстөм келип, мусулмандар кирип, ушул Кабага дагы бийлик кылып алуусунан коркот. Бирок ал нерсе тез күндө ишке ашат. Экинчиси, 10 жылга согуштук аракеттерди токтотот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тынчтыктын кызыктары болгон. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай деп сыпаттаган адам болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайым кылыч көтөрүп, ар бир жерге дин исламды кылыч менен жеткизген деген сыпаттаган болсо, ал туура эмес албетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма тынчтыктын жолу, ушундай карапайым адамдар аяосуз өлүп кетүүнүн алдын алып колунан келишинче бардык себептерди аткарган инсан болгон. Жада калса сахабаларын жөнөтүп, эртең менен багындатка чейин күтүп туругула, намаз окуса согуш баштабагыла деген. Караңыздар, жада калса Муаз ибн Жабал радиаллаху анху Йеменге жөнөтүп, сен эң биринчи чакырган нерсең ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах болсун деген. Дегени дават кылган, алардын исламга кирүүсүнө дават кылган деген. Эгерде ошол нерсени орундаткан болсо, анан намазга буйругун деген. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушту баштаган эмес эле. Ушул нерсени жакшылап билгиле. Согушту ким баштаган?
мушриктер баштады, туурабы? Бадырга ким келди? Мушриктер келдиби? Бадыр Меккеге жакынбы же Мединеге жакынбы? Мединеге жакын да, туурабы? Ошол эле учурда Ухуд, Мединенин жакап элиндеги тоо, мушриктер, мусулмандар Меккеге согушканы бардыбы же мушриктер согушканы келди? Мушриктер келди. Демек, Аллах субханаху ва таала бул жөнүндө ушундай деп баяндайт: "Вахум бадаукум аввала марра". Алар силерге согушту биринчи жолу баштаган дейт. Демек, мусулмандар тынчтыктын тарапкерлери болгон. Акыйкатта бир тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне тынчтыктын тарапкери болуп аракет кылган. Бирок ошого карабай согуш ачып курал жарагы менен келетсе, пайгамбар саллаллаху мен тынчтыктын тарапкеримин деп үйдө жок деп жатып алган эмес. Пайгамбар саллаллаху баатыр болгон. Сахабалар баатыр болгон. Келеткан кооптуу нерсени тосуш керек. Бул эркектин милдети. Ар бир эркектин милдети өзүнүн жерине, өзүнүн элине, динине коркунуч келеткан болсо, ошол коркунучту эмне кылыш керек? Алдын алыш керек. Алдын алыш керек. Себеби эркектин эркектик сыпаты аялдардан болгон өзгөчөлүгү ошол элини, жерини, динини коргоштук менен өзгөчөлөнүп турат. Чөнтү алсыз адамдарды коргош бул эркектин эмне мойнундагы милдети. Эми мушриктер келетса, мусулмандар биз алсызбыз деп жатып алган туура беле? Албетте буну акыл эстүү адам туура эмес деп баа берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып ошол жерде ошолорго каршы тик туруп, ошолор менен согушуусу бул эң туура болгон. Туурабы? Ошондуктан бир тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бул жерде айтайын деген нерсеси тынчтыктын тарапкери болгон. Бирок ошого карабастан согушту алар баштап келди, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген. Чөнтүбү жооп берип, ошол согуштун дээрлик көпчүлүгүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ийгилик менен аяктаган. Пайгамбар мусулмандардын жеңиши менен бүткөн. Чөнтүбү? Үчүнчүдөн, ким Мухаммад менен тарапкер болууну кааласа, ага кошулат. Бул нерсени мындайча айтканда эркин таштаган, кааласа мусулмандарга кошулсун, кааласа мушриктерге кошулсун. Бирок мушриктерге кошулгандарга мусулмандар кол салбайт, мусулмандарга кошулгандарга мушриктер кол салбайт деп. Андан кийин бул жерде албетте эки жактын тең укугу тең каралган. Ушул 3-чү беренеде. Ал эми 4-чү беренеде болсо мусулмандардын укугу төмөнүрөөк болгон. Ал дегени Курайш элинен бирөө исламды кабыл алса, Мединеге барса, Мединеден эмне кайтарып берет мусулмандар. Ал эми мусулмандардан мушриктер кайтып келсе, мушриктер кайтып бербейт деген. Чын-чынына караганда, эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык нерсени анализдеп, таразалап көргөн инсан болгон, ар бир сөздү сүйлөрдө, ар бир кыймылды кылаарда таразалап туруп анан кылат эле. Карап көрүңүз. Меккеден Мединеге көчүп келгенден бери 6 жыл өттү, туурабы? 6 жылдан бери согуштардын натыйжасы, башка нерселердин натыйжасы мусулмандардын пайдасына чечилип атабы же капырлардынбы? Мусулмандардын пайдасына чечилип атат. Кече ыззаттуу болгон, кече мусулмандарды түп тамыры менен жок кылууну каалап турган, ушундай мусулмандарды кыйнап, азап тозокко кабылдырган Мекке мушриктери бүгүн тынчтык келишимине келгени өзү уже артка кайтып аткандыгынын аламаты эмес беле? Ал дегени караңыз, мусулмандар жогоруга баратат, мушриктер түшүп баратат. Жогоруга барып аткандардан бир адам, эки адам ылдыйга түшүп бараткандарга кайтып кетсе, алга жогоруга көйүп бараткан мусулмандарга эч кандай таасирин тийгизбейт эле. Түшүнүктүбү? Ал эми азайып бараткандардан бир экөө кетип калса, ан сайын азаюусуна себеп болот. Ошон үчүн бул нерседен мушриктер коркот эле. Түшүнүктүбү? Ошол себептен мушриктер ошонун алдын алыш үчүн ушул нерсени ойлоп чыкты. Бирок карасаңыз, ва макару ва макар Аллах хайрул макирин. Алар айлакерлик кылды, Аллах таалам алардын үстүнөн айлакерлик кылды, Аллах таалам айлакерлик кылуучунун эң жакшысы. Бул ушул келишими, ушул 4-чү пункту, келишимдин 4-чү пункту беренеси өздөрүнүн башына бүткөн бир чоң бир көйгөй болот келечекте. Ал жөнүндө айтып беребиз иншалла. Ушул 4-чү пункту өздөрүнүн башына бүткөн бир чоң көйгөй болот. Ал кандайча болот? Ал караңыздар, Сакиф урусунан Абу Басир деген киши мондай болот. Абу Басир деген исламды кабыл алып, эмнеге келет? Мединеге качып келет. Мединеге качып келгенден кийин ал Сакиф урусунан болгондуктан Сакиф урусунун башчысы ошо эки адамды жөнөтүп, ошо Абу Басирди алдырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келишимди аткарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келишимге эң так мамиле кылган инсан болгон. Жана жерде келишимди аткаруу үчүн Абу Басирди колдоруна өткөрүп берет. Абу Басирди байлап, анан Зулхулейфага келип, ошол жерден кичине тамактанып алайлы деп, ошол эки желдет олтуруп, анан Абу Басирди олтургузуп, колдорун чечип, жанагыны тамактандыруу үчүн колдорун чечкен учурда, жанагы желдеттин бирөөсүн кылычың аябай сонун экен деп мактайт. Кылычың аябай сонун экен дегенде жанагы мактаганга мардайып, анан ошол кылычыны бере коет. Ошол жерде Абу Басир жанагы кылычын алат дагы ошол берген адамды өлтүрө чыгат. Экинчиси качып кетет. Качып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына качып барат. Ал эми Абу Басир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына качып барат. Анан айтат, жанагы Мухаммед мен булдан Абу Басирдан коргоп калган дейт.
Анан айтат, мен силерге келишимди аткарып бердим дейт. Мен силерге келишимди аткарып бердим. Эми менден эмнени максат, эмне талап кыласыңар дейт. Анан Абу Басыр карап көрөт дагы, пайгамбар салсам, эгер ушул абалда болсо дагы баары бир мени кайтарып берет экен дейт дагы. Анан өзү деңизди жээгине качып, ошол жерден башпайнек таап бир тоолорго чыгып кетет. Анын тоого чыгып кеткенин угуп, жанагы Абу Жандал, Сухайлдын баласы Абу Жандал дагы келип кошулат. Ошентип кошулуп олтуруп, жанагы жерде бир топ жамаат болот. Бир топ жамаат болуп, ошол жерде Меккеден эми жанагы карагыла. Мурда Медине менен мусулмандардын Медине эли менен мусулмандар менен мушриктердин ортосунда тынчтык келишими жок болгондуктан Мекке эли коркот эле кербени алып өтүүдөн. Эми коркпой калды, тынчтык келишим болгондон кийин. Бирок эми башка коркунуч пайда болду. Ал кайсы коркунуч десе, Абу Басырдын башчылыгынын астындагы мусулмандар аларга кол сала баштады. Себеби алар мусулмандардын астынан эмес, алар өзүнчө чыккан бир адамдар. Анан жанагы жерде өткөн кеткен кербенди талап тоногондон анан жанагылар айла жок, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул келишимди жок кылайлы. Келишимдин ушул пунктуну жок кылайлы дейт. Ушул сенин астыңа эле барып тынч жашап турсунчу дейт. Биздин кербенибиз аман эсен өтүп, кичине сода сатык кылып алайлы дейт. Өздөрү эмне ошол келишимди бузганга барат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бузуп, анан жанагы мусулмандарды артка кайтарып алат. Ошентип кандай болбосун, аягы эмне болот? Аягы мусулмандардын ийгили менен бүтөт. Ошол учурда сахабалар, жанагы келишим жазылган учурда эмне кылат? Сахабалар кебирлери аябай кайгыга батат. Ошолордун бирөөсү Умар радhiyallahu anhu аябай кайгыга батып, биз эмне үчүн акыйкат дининде болсок усупка барышыбыз керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барат. Аллахтын элчиси, биз акыйкат дининдебизби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, албетте. Биз эмне үчүн булардан таназул кылышыбыз керек, уступка барышыбыз керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, сен айтпадың беле биз таваф кылабыз деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, быйыл кылабызбы деп айттымбы? Быйыл кылабыз деп айттым дейт. Анан жанагы жерде Умар радhiyallahu anhu ошентип акыры анан кийин эмне кылат? Абу Бакырга барат. Абу Бакырга барганда да куттум ошол эле сөздү айтат. Абу Бакыр дагы куттум пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөздү айтат. Умар радhiyallahu anhu кийин Фатх сүрөсүнүн башында инна фатахна лака фатхан мубина деген аятты окуп берет. Анан Умар радhiyallahu anhu кичине тынчтанат. Кийин бирок Умар радhiyallahu anhu ошол кылган үчүн дайым өкүнүп жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде каттуу сүйлөйт. Ошол жерде жанагы биз акыйкатта болсок эмне үчүн эмне кылабыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даанышмандуулугун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алысты көрөгөчтүүлүк менен чечкендигини Абу Бакр радhiyallahu anhu билет эле. Бирок Умар радhiyallahu anhu эмоция калтырып, жанагы жерде кичине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен талаша койду. Бирок өкүнүп жүрөт. Эми караңыздар, эң аягында сөзүбүздүн жыйынтыгында ушул нерсени айтабыз. Кээ бир алымдар Аллах субханаху ва таалам көрөгөчтүктү берет. Бир туугандар, алымдар менен жөнөкөй карапайым элдин айырмасы, эгер адашпаса Хасан аль Басри болуш керек, балким адашып дагы турган болушубуз керек. Ушул сөздү айткан инсан ким болбосун, ошол жакшы сөз айткан. Алымдар менен жахилдердин, карапайым элдин айырмасы, алымдар фитнаны келетканда билет, жахилдер фитнаны кеткенден кийин билет дейт. Карасаңыз, алымдарга Аллах таалам берген илими менен жанагы фитна келетканда байкайт. Түшүнүктүүбү? Келетканда байкап, анан ошол фитнанын алдын алыш үчүн кээ бир нерселерди айтат. Аны бизге окшогондор, түшүнбөгөндөр, бир китеп ачып окуй электер, же болбосо Курандагы алифти менен бааны кошуп окуй албагандар эмне кылат? Ызы-чуу кылып, жанагы алымды жемелеп, боктоп, жаман сөздөр менен айыптап чыгат. Бир туугандар, бул бүгүнкү күндүн оорусу болуп калды. Эң жаман оорулардын бирөөсү ушул. Бир туугандар, спид эң жаман оору, туурабы? Бул дененин оорусу. Бирок андан дагы жаман оорулар бар. Жүрөк оорусу. Алымдарды боктоо, алымдарды жамандоо, алымдардын артынан жаман сөздөрдү айтуу. Бир туугандар, сиз менен биз үммөт, ислам үммөтү алымдарга болгон ишенимди мусулмандардын жүрөгүнөн чыгарсак, кимди ээрчишке керек болуп калат мусулмандар? Бир ойлонуп көрүңүзчү. Ошол алымдар илиминин негизинде туура кээ бир фатвалары балким падышалардын хавасына, падышалардын калоолоруна дал келип калып аткандыр. Бирок ал алымдар жети өлчөп бир кесип атат ар бир нерсени. Бизге жакпаса дагы биз ошол нерсеге нанышыбыз керек. Эми жанагы ошол алымдарды бир айып себептүү же бир фатва себептүү айыптап, ал алымдарды адамдардын жүрөгүнөн чыгарып коюп турган адамдар эмнени максат кылып атат? Алар бир эле нерсени максат кылып атат. Бүт алымдарга болгон ишенимди кетиргенден кийин ал адамдарды башка жахил адамдар ээрчитикке ээрчишүү жеңил болот. Бир туугандар, ислам үммөтү, сиз менен биз, караңыздар, алымдарды ээрчитикке өндөлгөнбүз, буйрулганбыз. Алымдар сиз менен биздин жол багыт берген адамдарбыз. Эми ошолор бизге багыт бербесе, илиминин негизинде, шар'ий илиминин негизинде, таквалыгынын негизинде багыт бербесе, сиз менен бизге эшмат менен ташмат өзүнүн ошондой жахилдигинин негизинде багыт берип калат. Ошол эле бир туугандар, алымдарга болгон ишеним кеткенден кийин сизде бир эле нерсе калат, жахилдерди ээрчишиңиз керек болуп калат, андан башка эч нерсе эмес. Ошондуктан бир туугандар, ар бир нерседе
ар бир иште, ар бир сөздү ойлонуп туруп жете өлчөп биркескен адамдардан болууга аракет кылалы. Эгерде андай боло албасак, жете өлчөп биркескен адамдардын ошол мындай насааттарына ээрчип жүрө турган адамдардан кылсын деп Аллах тааламдан дуа кылып калабыз. Субханакаллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настагфирука ва натубу илейк.